Python аталышы жагынан иштеп чыгуунун өндүрүмдүүлүгүнө жана колдонууда укумдуу болушуна багытталган жогорку даражалуу жалпы милдеттерди аткарган программалоо тили. Python жергиликтүү өнүгүп жаткан элдик өзгөчөлүктөрдү кошуп өзгөрүп турган программалоо тили. Жаңы версиялары болжол менен 2,5 жылда бир чыгып турат. Тарыхына кайрылсак, 1990-жылы жакшыртуу үчүн Гиво ван Россум тарабынан Амстердамда башталган элдик ишенимге жалпы каршы келген Гиво ван Россум жактырган Мюзик Python аттуу 6 кишилик британ комедия тобуна аталган. Python версиясы 1994-жылы 6-январда жеткен. Python тили ар кандай платформаларда иштейт. Көбүнчө кайсыл жерде колдонулат? Илимий изилдөөлөрдө, тестирлөөлөрдө, математикалык эсеп чыгарууларда жана башка жерлерде. Python программалоо тили 2 режимде иштейт: интерактивдүү, программатик. Python веб тиркемелерди түзүү үчүн веб-сайттарда колдонулат. Python чоң маалыматтарды иштеп чыгууда жана татаал математикалык иштерди аткаруу үчүн колдонулат. Программа бул программалоо тилинде жазылган алгоритм болуп саналат. Дүйнө жүзүндө миңдеген программалоо тилдери бар. Python'дун INC, ICO жана башка расмий стандарттары жок. Булардын милдеттерин Python аткарат.